Туалетинде же туалетный бумагасы жок. Чача пача деген ушааңарды токтоткула. Куран окутуп атат. Бизде ошол жерде Манас 2-ге алып кете турган автобустар жок да. Мен мыйзам чегинде сотко берем. Кайерде менин үйүм бар. Жогорку кеңештин трибунасы мыйзамдар талкууланып, мамлекеттик деңгээлдеги чечимдер кабыл алынуучу жай болууга тийиш. Бирок айрым учурда эл өкүлдөрү бул трибунаны жеке кызыкчылык үчүн колдонору жаңылык эмес. Биз мындай учурлардын айрымдарын тизмектеп беребиз. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Атым Ырысбек Ильязов. Юсупбек Коргонбай уулу 2021-жылдын декабрь айында мандатка ээ болгон. Ал өзүнүн биринчи эле жумуш күнүндө трибунадан ак үйдө дарат кагазы жок экенин арызданган. Жогорку кеңеш дагы эмнеси мени ренжитти. Жана түштөнүүгө түшкөндө ашканага туалетинде же туалетный бумагасы жок. Ашканасына кирсең жана мээңе соккондой кылып эшиги же бир тамагы жок. Бул эмне деген ак үй бул? Биз биринчи жолу кирип атабыз бул жерге. 24-жылдын 23-апрелинде мандатын тапшыруу боюнча арызынын негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы депутаттын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө мурда токтоткон. Коргонбай уулу арызынын себебин билдирген эмес. Ал эми депутат Бакытбек Марипов ушул жылдын 22-январындагы Жогорку кеңештин кезектеги отурумунда Манас аэропортунун тиешелүү автобустар күтүп албаганын, жетекчиликти чакырып, суроолорго жооп берүүсүн талап кылган. Бүгүн жыйынга бир аз кечигип келип калдым. Себеби мына Манас аэропортуна келсек, бизде ошол жерде Манас 2-ге алып кете турган автобустар жок да бүгүнкү күндөчү. Бул жерден мына Манас аэропорту боюнча дагы бир маселени коюп туруп ушул жерге жыйынга чакырып туруп бир угушубуз керек болуп атат да. Депутат Айгүл Айдарова Жогорку кеңештин 2024-жылдын 11-сентябрындагы отурумунда башка депутаттарга чача-бача дегениңерди токтоткула, менин апама асылбагыла деп жеке маселесин трибунада талкууга салган. Айтып коюн коллегалар, бул жердечи чача пача деген ушааңарды токтоткула. Өз ичи арада ичиңерде чечишип алгыла. Эч качан бирөөнүн апасын асылганыңарды укпайм мындан ары. Жогорудагы окуядан бир жума өтпөй Динара Ашимова депутат Эрнист Айдаралиевдин жубайын эскерүү иш-чарасына байланыштуу 12:30-тан 2:30-га чейин тыныгуу жарыяланганы өтүнгөн. Бүгүн биздин депутат Айдаралиев Эрнист келинчегине Куран окутуп атат. Ошого 12:30-дан 2:30-га чейин танапис кылсак деген сунуш. Ага спикер Нурланбек Шакиев депутаттардан Жогорку кеңештин жыйынында ички маселелерди көтөрбөөнү суранган. Парламенттин пленардык жыйынында бардык регламент чегинде болуш керек. Ички анча-мынча өз ара маселелер жөнүндө маселелерди бул жерде айтпасаңыздар. Мына ошондой маселелердин айынан парламенттин аброюна бир топ шек келтирген сөздөр болуп атат. Өткөн жумадагы дагы бир депутат коллегабыздын сүйлөгөнү көрүп атасыздар. Ушундай нерседен өзүңүздөр оолак болсоңуздар. Ал эми 2023-жылдын 5-майдагы Жогорку кеңештин кезектеги отурумунда депутат Камила Талиева жана Надира Нарматованын өз ара сүйлөшүп отуруп, сөз кезеги келгенде байкабай калганы коомчулуктун кызуу талкуусуна түшкөн. Рахмат, кийинки сөз Талиева Камила Абдразаковнага берилет. Мына сүрөттөгү бүт ошол мына бала көбөчө. Азаттын эч белеси жок берди. Мен неге капам? Ой. Ошол эле жылы 15-июндагы Жогорку кеңештин жыйынында Надира Нарматова Медиа Хабтын журналисти Асель Шамилованы сотко берерин билдирген. Ал журналисттин Али Токтокуновдун YouTube каналы аркылуу жалаа жапканын айтып, менин үй бүлөмө, өлгөн уулума, саясаттагы ордума шек келтирип, бүткүл өлкөгө жамандап жатат деген. Бүгүнкү күндө менин жекече аброюма шек келтирип, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, кече Асель Шамилова деген бир журналист блогер билбеймин, Али Токтокуновдун блогудан YouTube'га материал чыгарып, менин үй бүлөмө чейин, көз өтүп кеткен балама чейин, басып өткөн жолумдун бардыгына жалаа жаап, менин саясаттагы ордума, жекече аброюма шек келтирип, YouTube каналына бүткүл дүйнө жүзүнө Кыргызстан боюнча YouTube'га, соцсайттарга таркатып, мени күнөөлөп жатат. Менин жекече аброюма шек келтирген Асель Шамилова дегенди мен мыйзам чегинде сотко берем. Кайрылуудан бир күн өтпөй Али Токтокунов депутат Нарматовага өзүн сотко бериш керек. Анткени биздин команда мыйзам бузууларды далилдеген деп жооп берген. Жыйынтыгында депутат эч кимди сотко берген эмес.
2022 жылы 27 сентябрда Жогорку Кеңештин комитет жыйынында кызыл сызыктан чыккан жолдорду жаңылоо жана тосмолорду бузуу маселесин талкуулоо учурунда депутат Элмурза Сатыбалдиев тосмолорду бузуусу керек болгон үйлөрдүн катарында Шукуров көчөсүндөгү номер 166 үй анык экенин айтып, маселени көтөргөн борбордун вице-мэри Нурдан Орунтаевди коркуткан. Бул мени баягы колхоздун методу менен элге ачык жарыялаган. А жерде менин үйүм бар. Шукурова 166. Там не деп айтайын сага? Аны эмне жарыялап атасың берип? Анан иним мен сага предупреждаю, сен андай күпүлдөбө. Башка жерде күпүлдө. Бул жогорку кеңеш. Мен өзүңү сыйлап алсаң, бизди сыйла. Сыйлаган келбесе сыйлатып алам. Булар сыйлатпаса мен сени сыйлатам. Сөзсүз. 2 күндөн кийин тосмол бузулганда депутат үй ага эмес, туугандарына таандык экенин билдирген. Журналисттик иликтөөлөрдүн жыйынтыгында үй анын алыскы тууганы Бактыгүл Эмилбековага катталгандыгы үй эмес бала бакча экени белгилүү болгон. Белгилей кетсек, эл өкүлдөрү трибунаны жана эл тарабынан берилген депутаттык макамды коомдун кызыкчылыгы үчүн элдин көйгөйлүү маселелерин көтөрүп, талкуулап, керектүү мыйзамдарды иштеп чыгуу жана кабыл алуу үчүн колдонулары керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндөгү мыйзамдын 8-9 беренелеринде айтылган. Ал эми сиз депутаттардын трибунанын жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланганын кайсы учурларын билесиз? Пикир калтырып, видео менен бөлүшүп кетиңиз. Сиздер менен Чекит Мейда жана мен Ырысбек Ильязов болдум. Көрүшкөнчө.